Коомчулукта кызуу талкууга алынган Камчыбек Ташиев жана Өмүрбек Бабанов тандеми түрдүү пикирлерди жаратууда. Алардын көбү эки лидердин ынтымакка келип биригүүсү Кыргызстандын элинин келечеги үчүн жакшы көрүнүш экендигин белгилешүүдө. Мен ойлойм, бул туура эле кадам. Менимче биздин Кыргызстандын жалпы эле Кыргыз элинин кылымды карыткан саясат эмнеде биримдикте болгон. Эгерде экөө биригип аткан болсо, мен аны абдан жакшы кабыл алып, сүйүнүү менен кабыл алам. Бирок ошол бириккенден кийин элдин кадырын, баркын, Кыргыз элинин жашоосуна бир багышталган ушундай бир күч болсо, анда мен абдан кубанам. Бул партиялардын бириккени абдан эл үчүн дагы мындай журт үчүн дагы сүйүнүч болуш керек деп айтам да. Анткени эгерде биз мактаганды үйрөнсөк, бириккенди билсек, ынтымакка келсек, ошондо гана биздин экономика көтөрүлөт, биздин түндүк түштүк деген маселелер жоюлат, бизде мамлекеттүүлүгүбүз бекемделет деп ойлойм да. Айта кетсек, 2010-жылкы парламенттик шайлоодо Ата журт менен республика партиялары алдыңкы орунду ээлеп келген. Ал эми бул болсо эки саясий партияга шайлоочулардын ишеними чоң экенин көрсөтөт. Бул эки партия тең жаңы түзүлгөн партиялар болгон. Ошол жаңы түзүлгөндө дагы ошол элдин ишеничин алган десем жаңылбайм. Мындан улам биргелешип аракет кылуу чечими учурдагы саясий жагдайды эске алганда колдоого аларлык жөрөлгө. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанды табакка салып, устукандап бөлүп, айыл өкмөттөрүнө чейин ээлеп алган бийликтин партиялары эмдиги шайлоодо административдик ресурсту колдоноору турган иш. Мындан улам шайлоодо аларга атаандаш чыкчу кош партиянын чоң сыноого биргелешип чыгуу чечими бир топ кызыгууну жаратууда. Эки партия бириксе бул жерден эч кандай өөн издебешибиз керек. Эки партия бириккени жакшы. Эгерде элдин ишеничин алып, ушул эки партия келечектеги шайлоодо өтүп кетип Кыргызстан үчүн жакшынакай иштеп беребиз десе, эмнеге жаман дешибиз керек. Ал тургай азыркы учурда эки партия лидерлеринин кошулуусун колго алып, аларга биригүү ниетин билдирип келген аттуу баштуу саясатчыларда арбын экени жашыруун эмес. Тандем деген сөз өзү биригүүнүн жолунда дагы бир саясий күчтөрдү, дагы бир башка саясий партияларды биригүүгө чакырып, анан жаңы саясий партиялардын лидерлеринин бир айдың жолун баштап кетет дагы. Мунун артынан кербен сыяктуу ээрчиген саясий лидерлер, саясий партиянын лидерлери жана эл колдоп ээрчип кетет деп ишенем. Көпчүлүк эл Ата журт мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиевти таза, коррупцияга аралашпаган ишкер жана өз эл жери үчүн күйгөн патриот катары билет. Ал эми бул кайсы учур болбосун эң зарыл сапаттардан эмеспи? Камчыбек Ташиев жөнүндө айта турган болсок, бул жигиттен өзүңүздөргө белгилүү июнь окуясындагы кан төгүлүп, аламат болуп, ааламаңтарылып турган мезгилде өзүнүн патриоттулугу менен жеке керт башын тобокелге салып, бир эле кыргыз эмес, бүткүл Кыргызстандагы улуттардын өмүрүн сактап, тынчтыкты калыбына келтирүүгө чоң салым кошкон элдик депутат. Эгерде кыргыз элим деп, мен кыргызымды сүйүп, кыргызым үчүн боорумду берип, кыргызым үчүн күрөш жүргүзүп, кыргызым үчүн иш аракет кылбасам, мен башка элди кантип жыргатам? Ал эми Республика партиясы 2010-жылкы шайлоодо 3% төмөн кредиттерди бөлүп, ишкердикке мыкты шарт түзүү демилгеси менен көпчүлүктүн көзүнө түшкөн. Ошентип эки иш билги лидерлердин араздашпай кези келгенде биригип жатышы колдоого татырлык. Анткени партия жетекчилеринин кадыры өзү туулуп өскөн аймакта бийик болору турган иш. Бирок бөлүнүп жарылбастан элди бириктирип, бир саясий идеяны, стратегиялык максат мүдөнү көздөгөн биригүүдөн саясатчылар бир гана жакшылыкты үмүт артышарын айтышат. Тандемдин негизги максаты ыр чыргылбай, тынчтыкты бекем сактап, бөлүнүү жарылууну токтотуп, анын жанагы бир саясий оюндарда аламат бир адамзат пендеси чыдагыс кылыктарды кылып элге аламат салбастан, кандайдыр бир тынчтык жолу менен, биригүү жолу менен саясий чечимге келүү деп эсептелинет. Ошол саясий чечимге келүүгө эрте эсине келип калган эки азаматты балли деген сөз жарашат бул эки азаматка. Ошентип алдыдагы съезде бириккен саясий партиялардын лидерлери Камчыбек Ташиев жана Өмүрбек Бабанов маанилүү билдирүү менен чыгуусу күтүлүүдө. Кудай буйрса жакында чогуу съезд болот деп атат.
Анан ошол съезден кийин баардыгы ачыкка чыгып, кандай деген ат менен, эмне кандай условиялар менен ошолордун баарын ачыкка чыгып, анан официально жарыялоо болот. Ал эми анын жыйынтыгы менен кабыл алынган чечимдер өлкөдөгү саясий күчтөрдүн жайгашуусуна өзгөрүү алып келери турган иш. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.